Хабиб Нурмагомедов официалдуу түрдө Тони Фергюсон менен болчу бойдон баш тартты. Бул баш тартууга дүйнө жүзүндө тараган оруу себеп болду. Бул кайрылууга UFC эмне деп жооп берди? Хабиб Нурмагомедовдун ордуна ким беттеш өткөрөт? Мына ушундай жаңылыктар тууралуу биздин бүгүнкү видео ролигибиз болот. Андыктан ушул жаңылыктардан сиздердин кабарыңыз жок болсо, бул видеону аягына чейин көрүңүз. Жана албетте каналга катталып, өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге жазып калтырууну унутпаңыз. Sports KG каналына куш келипсиз. Биз көпчүлүгүбүз көптөн күткөн беттеш болбой калды жана бул өткөн 1 апрелге карата тамаша эмес. Бул түнү Хабиб официалдуу түрдө өзүнүн Instagram баракчасына Тони менен беттеш болбоорун жана ал өз ден соолугун тандарын жазды. Дүйнө жүзү боюнча бул вирус дагы да болсо күчөдү. Үйдө карантинде олтуруп, адамдардын боло турчу бой тууралуу реакцияларын окуп олтурам. Дүйнө жүзү карантинде олтуруш керек да. Бардык мамлекет башчылар жана элге таанымал адамдар карантинде болуп, элди сактыкка чакырып жатса, бул оорунун дагы да күчөп таралышына жол бербөө үчүн. Хабиб мына ушул бардык нерседен бошотулуп, өзүнүн көз карандысыз эркин экендигин көрсөтүп, ар кайсыл өлкөлөргө учуп барып, машыгуу өткөрүп, кайсыл бир бой үчүн өзүнүн ден соолугун тобокелге салуу керекпи? Мен силерди түшүнүп турам. Силерге окшоп эле бул беттештин болбой калганына менин дагы ичим күйүп турат. Менин дагы бул беттештен кийинки көптөгөн пландарым болчу. Бардык нерсени башкара албайм. Сверхдержаванын баары азыркы учурда кызыл күрөш жүргүзүп жатат. Акыбал кандай багытка буулуп кетерин эч ким билбейт. Хабиб болсо ден соолугун тобокелге салып, беттеш өткөрүүсү шартпы? Өзүңөрдү сактагыла жана менин ордума коюп көргүлө, деп Хабиб журналисттерге кайрылды. Хабибтин командасында акыбал азыркы учурда аябай оор. Алар карантинге байланыштуу мамлекеттен чыгыша кайра кирише да албайт. Дүйнөлүк эпидемия көптөгөн кыйынчылыктарды туудурууда. Хабиб тууралуу мурда болбогон критика эми болушу бул ачык айкын. Бул окуядан кийин бат эле Тони Фергюсонго журналист барып интервью алды. Албетте, мен ичим ачышты мындай болгонуна. Бирок мындан да көп мени ойлонтуп жатканы бул илдет айынан башынан оор күндөрдү өткөрүп жаткан адамдар. Албетте, менин жиним келип жатат. Ал бул жакта эле кала берсе болмок. Учуп келүүгө да мүмкүнчүлүгү бар эле Абу-Дабиге барганда. Бирок ал негедир өз жерине Дагестанга кайтууну туура көрдү. Бала жөн гана коркуп жатат, мушташкысы келбей жатат. Анын титулун алыш керек. Мен кайсыл жерде болбосун, ким менен болбосун беттеш өткөрүүгө даярмын, эгер азыркы абал мындан да күчөп кетпесе. Хабиб менен өтчү беттешти баары көргүсү келип жатат. Мен аны бир четинен түшүнүп турам. Ал өз жерине, өз элине барды. Бирок менин оюмча ал жөн гана качып жатат, деп айтты Тони Фергюсон журналисттерге. А сиздердин оюңуздарча эмне болуп жатат дегеле бул UFC'де? Өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди комментарийге жазып калтырууну унутпаңыздар. А биз болсо улантабыз. Азыркы учурда UFC Тони Фергюсонго Хабибтин ордуна башка атаандаш издеп жаткан маалы. Алардын айтуусу боюнча Джастин Гейджи менен же Дастин Порье менен беттеш өткөрөт. Көпчүлүгү Конор Макгрегор менен беттеш өткөрүүсүн каалап жатат. Бирок андай болбойт, анткени Конордун командасы азыркы учурда изоляцияга алынган. Магомед Исмаилов өз оюн кече күнкү Instagramда түз эфирде айтты. UFC бул таймашты жылдыруу керек экендигин, ал Хабибке кошуларын. Азыркы учурда абал оор. Эмне үчүн Хабиб бир жака учуусу керек? Бул турнирди жөн гана башка убакытка жылдыруу керек. Бул бир чоң шоу. Бул шоунун рахатын жокко чыгарбагыла. Бул жөн гана бир беттеш эмес. Андыктан беттешти кайсыл бир убакытка чейин жылдырып туруусу шарт. Баары өз ордуна келги чакты. Кимдир бирөө бир жака кандайдыр бир беттеш үчүн учуусуна мен каршымын деген ойду Магомед Исмаилов билдирди. А сиздердин оюңуздар кандай, урматтуу көрүүчүлөр? Колдоо көрсөткөндөрүңүз үчүн чоң рахмат менен коштошом. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.